Эфирде өлкөдө тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгыл программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев. Саламатсыздарбы? Ош шаарынын кайгыл милициясынын ишмердүүлүгүн көрсөткөн чыгарылышыбыз уланууда. Бул ирет тартип сакчыларды ойноткон жаш балдар, адатка айланган жана жарык көргөн мыйзамдарды көңүлгө албаган караңгылатылган терезелер туурасында болмокчу. Ош шаарынын тартип бузган айдоочулары назарыңыздарда. Тойота үлгүсүндөгү унааны Ош шаарынын кайгылуучулары аркасынан ээрчип келип токтотушкан. Терезелери караңгылатылган унааны аэропорттун кызматкери айдап бараткан. Бизде рейдер жатат, рейтинг сүйлөшүндө канайка болду. Азыр мындай кылыңыз. Курмангазысызбы? Машинам жабайын, протокол на место. Терезелерин караңгылаткандан уялбаган айдоочу камерадан уялып улам жашынууга аракет кылып жатты. Мунусу мынтип жашынгыча тартип сакчы Курмангазы аттуу айдоочуга протоколун толтурду. Канжокка чечем деп жазыңыз. Ордунан протокол толтурулган соң Курмангазынын унаасы айыпына токтотуучу жайына киргизишти. Бул жактан анан караңгылатылган терезелери да тазаланды. Кийинки тартип бузган айдоочуну кайгыл милициясы жолду барат эле кармашкан. Токтоп турган жеринен келип, номуру жок автоунаанын айдоочусунун документтерин сурашты. Номері жоқ тұрады. Праваңыз бар ма? Жоқ, праваңыз бар ма? Акам машинасын шақырыңыз анда акамыз. Штаб кетті аз өзі чыгып. Шоны күтіп отырасыз өзі. Праваңыз жоқ па соған? Соны мен білмеймін. Бүлісі бар ма? Бүлісі бар ма? Иә. Yerге просто оза чыгып кече машина урган да. Эмелерден түшүп калган ушу. Анда портал чакырып алып кетебиз анда өз номери. Бүлісі жоқ болған. Номер сүзүлүп аркасына жатса керек. Ирей күтүп. Номери чындап эле бар экен, бирок ордунда тагылбай турганы албетте тартипке туура келбейт. Başka номер заказ кылабыз депчи. Чана номер бар, заказ. Меники эмес машина ушу, эгасин. Жоқ болса анда эвакуатор чакырып алып кетебиз да машинаны. Өзүм эгасин өспөш боласың. Жоқ, эгасын чакырбайсызбы? Эгасин билбейм азыр. Түшпөй калды эле номери. Алыңыз документтериңизди, праваңызды алыңыз. Bu машина билбес дейм. Сен отырасың. Өзүң документтериң бар ма өзүң? Айдоочулук куәлик бар да. Мен айдабайм. Ишинде отурасың ба? Nerede kutu oturak olsa sana. Çakırınız anda. Azan çakırınız. Gelet olsa çakır. Gelsin. Gitmesin.
Шалт чакырбайсың. Бул бала уна байкемдики деп тартип сакчыларды жакшы эле алдайын деди. Бирок окшошпой жатты. Калп эле арыңбе телефон чалымыш болуп эле баш ийбей ары бери басып жүрө беришти. Документиңи Газ, ага, телефон өчүп болду. Шалтат. Келсин аз, шалт. Уақыт болғанда бізде ештеңе жоқ та екен, машина егасы келсін. Біз жөн эле мына оз ачарып күтіп отырабыз орозо. Азыр оз ачып алып кетебиз деп отуртугула деп кеттилер. Рулдан чыккан бала уна меники эмес, байкемдики дегенин койбосо тартип сакчылар жанынан чыкпай, документтерин талап кылгандарын коюшкан жок. Арадан анан досторунун бирин унаасын айдатып келип, акырын качып кетейин деп да көрдү. Qancha minut hozir men kutib turganda evakuatsiya chiqqan bo'lmoqda. Qancha minut o'sha? Bir qarasang, to'xtab tur. Bunday qil. Chiqib o'tamiz. Tushsang, Ko'rga chaltamiz. o'sha ona nomeringni ber, o'sha dokumentni olib kelsa, sen qilib tur dedi. Водитель sen ketib olmaysiz biz. Dokumenting yo'q bo'lsa, hech narsa yo'q bo'lsa. Ben jibireyин onda. Nomeringni ber, borib kelsin. Досун документтерге жиберейин демиш болуп, анан өзү отура калып, тартип сакчыларды алдап качып кетти. Тартип сакчыларды аркасынан түшүшкөн жок. Айтсак, бул качып кеткен бала буга чейин кайгылуу милиция түндө иштеп жатып, Мерседести качырып ийген баланын дос баласы. Досун качырып, сүйүнүп, кач деп кыйкырып жаткан балдардын бири. Бирок бул бала качканын качып, ошол бойдон кетип калбай, унаа менен кеткен бала жөө жетип келди. Versen ama. Çok ceremoniyasiz bemet sallarchi. Erkalik. Ya bo'lmaydi. Nima o'tadi? Tamam. O'zing vaqtini olasan. Мынтип өзү келгени менен ойногонду жакшы көргөн бала унаасын ачкычында бирөөнү берип салыптыр. Анан мынтип келип алып, ачкычым жок деп туруп алды. Дагы 10-15 мүнөттө эки жака басып жүрүп, анан иш бүтпөйт экенин сездиби, ушул жакта эле башынан чогуу жүргөн тааныштардын биринин ачкычын алып чыгып берди. Берем. Kile bana. Мышык чычкан болуп отуруп, анан кече түнү досун качырып чыргаган бала өзүнүн унаасын тартип сакчыларга тапшырып берди. Унаасы тез эле айыпына токтотуучу жайына жеткирилип камалды. Бул жактан анан балага протокол толтурулду. Ал эми ар түркүн шылтоону издеген айдоочу ага макулмун деп колун коюп, түйүнчөгүн көтөрүп алып көчөнү көздөй чыгып кетти. Кечкисин анан дагы бир мамлекеттик номуру жок унаасын айдагандардын бири колго түштү. Буга чейинкисине салыштырмалуу токто деген буйрукка токтоп чыгып, учурашып, анан документтеринди алып чыгып берди. Sultan, артқы номеріңіз жоқ па? Номерім мынау болду.
Alımda var mı? Var ya. Koçuz dediğin ne mi? Ya. Bu номер емес пе? Жөн номер. Жүрөндүлө салып коюңдар. Нурик деп сөйлөйм болду. Насыр. Сен паспорт Tağılavaz, tağılmayı. Evet, saf Наместа протокол түзбүрөм ошол. Аркасында мамлекеттик номуру жок айдаганы, бир болсо аркасында дагы бир колго жасалган номер да чыкты. Нурик деп жазылган мамлекеттик номерге окшогон жасалганы айдоочу ошол эле замат меники эмес деп айтты. Тартип сакчылар болсо ордунан бул балага протоколду толтуруп, анан жасалганы алып коюшту. Алам деп чоо айылга эмнеге өзү? Бир достукка айылдачы. Коюма чыгарам деп эле бирөөнү жасаткан. Мындай эле кагаздарчы. Бүгүн салдырып койду, эртең алып келет муну вообще таппайм. Просто мына кассасын номери какта? Мажи. О, көргөзсүң азыр машинада. Мына кассасын калды эле көргөзсүң. О, номердичи? Ну, болду азыр. Эгазына берди ана. Всё болду. Кагылбайт ол вообще. Ертең Горгайдан алады. Кызмат эткен. Нема кылган болбойт. Номурун алып коюшуп, балага протоколдордун шарты түшүндүрүлүп, ордунан номурун тактырышты жана мындан кийин номуру жок жүргөн болсо, унаасы айыпына токтотуучу жайына барат экени эскертилди. Праваңызды жазып бердіңіз. Кассетаңыз сынып қалғанына байланысты. Кассетаңызды, номеріңізді орнына тағып қойасыз. Ақыл ғой номеріңіз? Без номер жүрсеңіз, штраф стоянға кіресің. Ақыл ғой? Саламатсызбы? Патрульдік инструктор чаксызбы? Через көріп. Бул айдоочуну Кайгыл милициясы кечки 8ден кийин жүрүүгө тыюу салынган Ош шаарынын Борбор аянтынан толушкан. Анан документтерин текшерүү учурунда анысы толук эмес болуп, айдоочулук көлүгү жок экени аныкталган. Айдоочулук көлүгүңүзчү? Айдоочулук. Права. Водительское удостоверение бериңиз. Я. Жоқ бұл. Нарушение акции білез, Движение запрещен кешкісін саат 8-ден кейін мүмкін емес, через площадь. Административный. Айдоочу тартип сакчынын буйруктарына баш ийип, унаасы тийиштүү жайга жеткирилди. Ордунан анан протокол толтурулуп, ага айдоочу кол коюп берип кой берилди. Kaçtı? Kaçtı? Bas.
20:01 мамлекеттик номуру менен ак түстөгү Мерседести да жолдон жолуктурушту. Алдыңкы капталы караңгылатылган үчүн текшерүүгө алуу керек болуп, атайын белгилерин күйгүзөрү менен Мерседестин айдоочусу тескери буруп качууга шашылды. Тартип сакчыларга унаалар жол бошоткондун ордуна сигнал берип өтө берип, ортодо бир топ убакытты кетирип гана аркасынан түшүштү. Албетте бирок аркасынан баратып шаар аралап, арасы узарып кетип, качкан унаа табылбай калды. Андыктан ага издөө жарыяланып эле тим болушту. Ориентировка берип коюңчу. 20:01 Мерседес. 20:01 Мерседес. Ак түстө. Полный тонированный. Не посеяно. Элин Абдыкадыровадан карап кетти. Жок, Черемушка карапчы. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан роликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча дагы бизде бир эң чоң көйгөйлүү маселе бул айдоочу менен жөө жүрүүчү адам ортосунда болгон бир чоң көйгөй болуп атат да. Анткени жөө жүрүүчү адам жол белгиси турган жакта жана жол чийини турган жактан бул менин жолум деген ойдо эле көбүнчө чуркап чыгып атат. Айдоочу менен кандайдыр бир ошо айдоочунун ылдамдыгын карап, канчалык деңгээлде ылдамдыкта келатат, жол болсо жай келип да ошого карап да анан жолдон өтүүсү шарт. Жол эрежеси боюнча автоунаа тыгын пайда болбогудай кылып, өтмөккө чейин токтоп, жөө жүргүнчүнү өткөрүшү керек. Автоунаа жөө жүргүнчү өтүүчү тилкеге такай токтобошу шарт. Бул эрежени аткарыш үчүн айдоочу адам өтүүчү тилкеге жакындаганда ылдамдыгын азайтуусу зарыл. Жөө жүргүнчү болсо чуркабай өтүшү керек. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Ушул жана башка жаңылыктарды, ушул жана башка маалыматтарды, телеберүүлөрдү МТС Чекиткичи сайтынан жана YouTube порталынан да көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.